Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдагы менин көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө өтө кубанычтамын. Анан мени көп жолу сурашты эле. Урматтуу Искендер, кайсы криптовалюталар аябай өнүгүп атат өлкөбүздө. Мыйзамдар кабыл алынып атат. Криптовалюталар эми бизде мыйзамдуу. Бирок көп жылдан бери ар кандай баягы коиндер келип, акчаларды жыйнап кетип, эже сиңдилерден баарынан баягы азыр криптовалюта биткоинди уктуң беле, аякта $1000 ала каласың деп азгырып, ушундай кандайдыр бир иш аракеттер жүргүзүп атат деп. Ошону текшерип бериши туурабы туура эмеспи? Валюта жөнүндө айтышты. MSN Coin боюнча айтышты да. Мен деген ошо биткоиндердин биржалары түзүлө баштаганда, ар кандай жаңы коиндер чыгара баштаганда өзүм да бир нече коиндерди чыгарганга катышкам. Мен деген бир коинди чыгардык, биз чыгарып туруп биржага Эстония аркылуу салдык. White paper'ын жазгам да, ошол white paper деп ошол баягы биткоиндин биржасына же болбосо коин деп кошо берсе болот да, тыйын иш кылса. Коин бул тыйын да, ошол. Ал мем коин деп койсуң, док коин дейсиң, ит коин дейсиң, ушундай ар кандай аттарды коесуң. Анан ошо биржага чыгарасың да. Биржага чыгарганда, эгерде ошол коинге кызыгуу пайда болсо, ошо коинди майнинг кыласың да. Майнингке акча төлөш керек. Атайын майнинг фермалар ошол баягы биткоинге окшотуп туруп акчаны жасайт. Ал акча крипто капчыктардын ортосунан илинет. Анан илинип туруп айланат да. Биржаларга сатасың. Эгерде биржаларга сатсаң, ошол коинди акция катары колдоносуң да. Ошол коиндин артынан дагы бир маани болуш керек да. Мисалы үчүн ошол коинди сатып алсаң, жаңы товар пайда болот, же коинди сатып алсаң, жаңы кандай бир нерсе пайда болот деп. Анткени ошол коинди акчанын кадимки кунуна сатып алышат да. Кайсы бир акчага, фиаттык акча деп коет. Фиаттык акча бул деген кайсы бир борбордук улуттук банк кайсы бир мамлекеттикке башкарган чыгарган акча да. Мисалы үчүн доллар, сом, рубль, евро бар бул фиаттык акча да. Дирхам, юань бар фиаттык акча. Фиаттык эмес акча ушул коиндер да, баягы крипто кошелектор жасалган. Ага эч ким кепилдик бербейт. Аны биржадан чечип койсо болот, булар мошенник экен, буларды жазалаш керек деп. Бирок ал коиндер ошол биржа крипто кошелектордун ортосунда илине берет дагы. Ага эч ким жооп бербей калат да, эгерде ошол акчаңар жоголуп калса. Аны артынан кууп кармай албай каласыздар. Эгерде мисалы үчүн ошол жарандар Кыргызстандын ичинде болсо, жаңы мыйзамдарыбыз чыкты. Алар баягы расмий түрдө регистрациядан өтүп, каттоодон өтүп, ошо бизде Госфиннадзор деген уюм бар да. Ошо Госфиннадзорду башкача айтканда ошо мамлекеттик каржы көзөмөл каржыларга, ушундай акчаларга көзөмөл кылуучу уюм. Ушу Госфиннадзордо эгерде катталса, катталганда кайсы бир уставдык акчасы болот да, аны банкка жайгаштырат, ошону менен кепилдик берет да. Эгерде бирдемке туура эмес кылып ийсе, аны сот аркылуу кармап, Госфиннадзор аркылуу кармап, төлөтүп ошол акча алып алган шылымдык кылып же болбосо элден шылып алган акчаны төлөтүп, сотко берип, кармап, өзүн түрмөгө отургузуп, же болбосо жоопко тартып, анан лицензиясын алып койсо болот да. Ушинтсе болот, эгерде ал Госфиннадзордо катталса. Эгерде ал Эстония, Кипрде бир жерден катталса, анын түбүн таппай каласың да. Ошондо мен долбоорго катышып, бир жакшы жери ошол долбоор бир да акчасын жыйна албай калды. Анан долбоорго эч ким ишенген жок, анткени тигерегинде эфириум турган, биткоин турган, ошол эфириум биткоинге ишенишкен. Бул долбоор артынан баягы кепилдик берүүчү, жөлөк кылуучу акча салган эмес, ошондуктан эч ким кызыккан эмес. Анан ошол долбоор тууй турчу бизнестерге да эч ким кызыккан эмес. Ошон үчүн кайра эле ошол инвесторлор менен эфириум менен биткоинге өтүп кеткенбиз да. Анан ушундай жакшы тажрыйба болду. Жакшы тажрыйба болгону мен ичинен көрдүм, ушул нерселер кандай болуп атат экенин. Документтерин түздүм, бизнес планын жаздым, финансылык моделин жаздым. Анан түшүндүм, тобокелдиктерин ичинен түшүндүм да. Ошону менен анан жакшы мындай тобокелдиктерди түшүнүү пайда болду да менде. Эки жактын тобокелдиктерин тең. Ошо коинге акча салган инвестордун тобокелдиги кандай, жана ошо коинди алып алып, азыр биржадан сата калам, баасы күндө өсөт деп, ошону сатып алган сатып алуучудан да кандай тобокелдиктер анын башына конорун түшүндүм да. Ошон үчүн мен айтар элем, ошол MSN Coin деп атасыздар, JK Coin деп атасыз, жана дагы бир кайсы алтын коин, тим эле кыйратам коин дегендер баары чыгып атат күндө. Ошонун баары
карайсыздар кайсы юридикалык ошо мекеме ал коиндерди чыгарып жатат, ушуну карайсыздар да. Кайсы юридикалык мекемелер биздин Кыргызстанда ушундай коиндерди чыгарып жатат? Мынакей Госфинадзордун сайтына кирдим. Госфинадзордун сайтында ушу мисалы үчүн майнинг жасаган компаниялардын тизмеси бар да. Госфинадзор деген сайтка киресиңер, Госфинадзор KG. Аяқта реестр деген бөлүкчөсүн табасыздар. Аяқтан FCA Gov.kg деген бар. Ошол жерге кирип туруп анан көрөсүздөр. Мисалы үчүн майнинг жасаган компаниялар бизде 10 расмий түрдө катталган. Анын ичинде сателлит, анын ичинде бизнес драйв деген бар. МБТ строй деген бар, ПТЕ деген бар, XJY дейт. Бай лидер деген бар. Сиамын Жишшенг деген Кытай экмеси бар. Технологиялык компания Фен Юэн деген бар. Спецэнергомонтаж Карабалта деген бар. Виннет деген бар. Solar Coin деген бар да. Ушулар лицензия алышты. Демек, эгерде булар силерди алдашса, сотко бере аласыздар. Сотко бере алып, лицензиясын алдырасыздар. Жок дегенде, бар дегенде акчаны кайтарасыздар да. Бирок кандай учурда, эгерде чын эле шылымдык кылса, эгерде шылымдык кылбай, чын эле баягы коиндерди чын патчын колуңарга карматып, баягы телефонуңарга жүктөп, атайын крипто капчык менен. Анан ошол коиниңер өспөй калса, анда эч кечирсе кыла албайсыздар. Керек болсо, ушу аябай баарына белгилүү акчаны көп алып келген биткоиндагы коррекция деген бир балеси бар да. Биржадан баасы өсүп келатып, анан бир маалы коррекция боло калат. Ошол коррекцияны сенен анын баасы кайра түшөт да. Ошондо батериңдерди саттыңарбы, карыз алдыңарбы, кредит алдыңарбы, болгон терген акчаңардын баарын ошого салып биткоинге же эфириумга. Анын эртеси биржадан коррекция болуп кетип, анын баасы түшүп калдыбы? Паника болосуздар, акчаны нак жоготосуңар. Ошон үчүн отуруп алып, шашпай күтүш керек да. Биткоин, эфириумдун баасы кайра өскөндөн кийин анан ошондо сатасыңар, анан акчаңарды чыгарып аласыңар. Ошол күтүүгө кээ бир учурда 5 жыл кетет, кээ бир учурда 10 жыл кетет. Трамп президент болобу, Трамптан кийинки президент келгенде ал түшөбү же көбү, ушун дагы күтүш керек болуп калат да. Ал эми шашып жок, азыр түшүп атат, азыр сата калайын десе таза чыгаша аласыздар. Анан дагы биткоин, эфириум эмес, башка кайсы бир фирмаларга кайрылсаңыздар, башка фирмалардан алайын деген ниетиңер менен кире калсаңардар, белгисиз коинди алып алсаңыздар, анын базарда белгисиз болсо, өспөсө, аны бирөөлөр сатып албаса, атайын бири-бири менен акча алмаштырганга, анда бүттү дей бергиле. Таза жоготуу болот да. Таза акчаны жоготосуздар. Мен өзүм анча мынча акылым бар, мен бирок баягы 1 жылдык ушундай тобокелдиктерди сүйбөйм да, ошон үчүн мен акча жоготпойм. Ошо крипто акча менен өзүм ага аралашпайм бүгүнкү күнү. Биткоин менен мага бирөө төлөсө, ыраазы болом. Биткоинге мен өзүмдүн тейлөөмдү сатам. Бирок биткоинди акчага, фиаттык акчага сатып алуу мен үчүн мисалы үчүн кызыктуу эмес. Мен муну 100% тобокелдик, 200-300% тобокелдик деп билем, ишенем. Ошондуктан ак эмгегим менен акчамды табам, ак эмгегим менен биткоин төлөсөң мейли, жата берсин капчыкта. Эмки Трамптын же Трампка окшо Илон Маск президент болобу келгенде дагы көтөрүлөт баасы, ошондо сатып салам. Ошону мен унутам. Ошондой менде да, стратегиям ушундай. Меники алыс жылга караган стратегия да. Ошон үчүн мен деген мындай тез акча таба калайын азыр. Тез ушу бүт болгон акчаны кредит алып ичине кирип кетейин деген менде азарт жок. Ошондуктан мен ушуну силерге сунуш кылмакмын. Эгерде мен ошо биткоин менен күндө иштесем, биткоин биржасына күндө сатсам, анда балким азарт пайда болмок, билим пайда болмок. Тех анализ деген бир бале бар. Техникалык анализ бул деген техникалык серептөө керек да, ошол криптовалюталарды, акцияларды, ошол техноанализдин эсебинен анан түшүнсөм эмне болуп атканын базарда. Анда мен күндө ошону менен отурмакмын. Бирок мага кызыксыз болуп атат да крипто ошол акча. Крипто акчаны мен түзмө-түз тейлөөгө же товарга сатканга, кабыл алганга даярмын. Бирок крипто акчанын өзү товар кылганы мага жакпайт да. Анткени ушул жерден таза жоготуулар 90% адамдар таза жоготот, 99% адамдар акчасын жоготот. 1% ошол теханализ менен алек болгон күндө аны менен иштеп жаткан адамдар
пайдасын табат да, чоң пайдасын табат, миллиардер миллионер болот. А бирок алар деле кээ бир учурда коррекция болуп кеткенде дагы кескин суммаларды жоготот. Ошол суммаларды жоготуу алардын бизден айырмаланганы ошол 1%. Миллиардын жоготуп алса жүрөгү жарылбайт. А биздей мисалы 99% миллион сом жоготсок жүрөгүбүз жарылат да, чачыбызга карата. Ошон үчүн бул жерден өзгөчө бир мындай характер дагы керек да, өзгөчө мүнөз. Эми биз баягы бизде ошол коиндерди саткан биржаларды көрөлү да. Булардын аталышы операторы виртуальных активов деген болот да. Мисалы үчүн оператор торгов деген бар. Ошол эгерде оператор обмена виртуальных активов алсак, бул деген биржалар да, дагы ошол криптовалюталарды сатат. Бизде бул бир топ уюм бар экен. Мисалы үчүн Космотека бар, Nomad X бар, Token Pro деген бар. Hyper Exchange, Digital Active, Samanчин Trade, Dynamic Securities, Freedom Pay Global Digital Technology деген бар экен да. Бул Freedom Pay, Freedomдун баягы Турловдун компаниясы болсо керек, Казакстанда отурупташкан. Digital Cash деген бар экен. Take Royal Finance, ByteBridge, Pixel Trade, Olim Finance Plus, BitRoad, Value Switch, Satimi DC, Satoshi Trading, Nur Crypto, Data Group, Mobicoin, Chainbridge, Bitlink, AimTech, Alpha Broker, Wellswire ITFK, VTP Technology, RS Plus, Anycoin, Bestex, Plauris, ASICS, Bitprofit, Finance Group, MEX, Kanta Exchange, CryptoPoint, SX, Minvest, Asset Investments, жана башка иши кылса көп экен да. Да, эгерде силерди айылга келип туруп жыйнап алып бир аудиторияга отурушса, мынакей биз ушундай биткоин, шиткоиндер чыгып атат, ушу азыр алып алгыла, тез алгыла, акчага чыгаргыла, эртең тез өсүп кетет, эртең байсыңар, миллионер болосуңар барат десеңер, ай бала, лицензияңды көрсөт, Госфиннадзордон лицензия алдыңбы дегиле биринчи. Лицензиясынын номерин алып туруп, аталышын алып туруп, юрлицо. Ошол эле жерден отурган жерден чалгыла Госфиннадзорго, мага адисти бергиле деп. Ошол адиски чалып туруп, андан сурагыла, момундай компания келип бизге реклама кылып атат. Булар эмне кылалы? Ушуга салсалыбы акча, ишенелиби, ишенбейли деп сурагыла. Жок, ишенбегиле деп, бул андайды билбейбиз, азыр издедик жок десе, кубалап салгыла да элден, бала, чыгып кет, аман эсен тургуча чыгып кет дегиле. Жок, эгерде жок булар чын эле бизде лицензия Госфиннадзордо катталган, мынакей номер лицензиясы туура, баары жакшы деп силерге жооп берсе, анда эми эмкисин айтып буга бергиле да, эмне дер экен. Бирок мен дагы бир силерге кайталайын. Биткоин бул бүт дүйнөгө белгилүү крипто акча. Биткоин сатып алсаңар деле, сатоши бир биткоинде бир нече сатоши бар да, ошо сатоши сатып алсаңар деле, биткоин сатып алсаңар деле, анын баасы момундай өзгөрө берет да. Ошон үчүн акчаны жоготуп алыш бир паста да. Ошон үчүн аны мендей эле кылгыла, кандайдыр бир тейлөө иш аракетти кылсаңар, силерге эфириум, биткоин, USDT менен төлөп беребиз десе, кошелекту аласыздар, окуйсуздар эмне кылыш керек, мейли котор деп алсаңар болот да. USDT-нин да фальшивкалары да бар, ошону да эске алгыла. Анан эгерде ошондой акчаны алсаңар, жакшы. А бирок жок, акыркы уюңду сат, малыңды сат, балдарыңды баягы жылаңач калтыр, азыр миллион алып келем, сен мага 1 миллионуңду бер, мен эртең сага 2 миллион алып келем дегендер болсо, сестене түшкүлө да. Эч качан чоң тобокелдикке барбагыла ушундай жерден. Баарын текшерип алып, Госфиннадзорго чалып, милицияга чалып, экономикеге чалып, баарынан сурап, баягы санарип министрлигине да чалып, ушунун баарынан түшүнүп, булар чын эле айтып аткан сөзүнө жооп бере алабы деп, анан гана келишим түзгүлө да, кагаз түрүндө. Ошондо анан ишиңерди кыла берсеңер болот. Ошондо крипто акча менен алышсаңыздар болот. Мынакей ошону айтайын дегем, комментарийлерге жооп болсун. GFI койду тапкан жокмун, кечиресиздер, азырынча бизде. Таппасам кооптуу, тапсам дагы текшериш керек. Бирок азырынча таба элекмин. Мага адистер эчтеке элек ал боюнча. Ошон үчүн сак болгула, туугандар, акчаңарды сактагыла. Ак эмгектен өтөр нерсе жок да. Ак эмгектен түшкөн акча эң дамдуу да. Аз болсо да, оор келсе да, эң дамдуу. Ал эми тез байып кетейин деген тобокелдиктерди салуу 1% байып кетет,
99% акчасын жоготот да. Ошол эле 1% жанакы байып кеткендер. Алар 99 мурунку аракеттеринде дагы акчасын жоготкон болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул нерсени туура түшүнгүлө да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.